Саламатсыздарбы саясат сүйүүчүлөр. Мынакей акыркы жаңылыктар чыгып атат. Камчыбек Ташиев президенттик шайлоого катышабы? Президенттик шайлоодо Садыр Жапаров утуп коюшу мүмкүн. Эгерде утуп отурган болсо Садыр Жапаровдон өчө алабы деген болбогон бир ушак кептер таратылып жатат. Албетте Камчыбек Ташиев президенттикке талапкер деген койсо деле койбосо деле мамлекетибиз өнүгүү жолунда кетип атат. Аны баардыгыбыз билебиз. Мынакей президент Садыр Жапаровдун саясатын баардыгыбыз колдойбуз. Ал эми Камчыбек Ташиев президенттик шайлоого катышат деген маалыматтар бар. Туугандар, Камчыбек Ташиевдин жакындары, достору, жада калса мынакей саясий эксперттер айтып жатышат. Президент шайлоого Камчыбек Ташиев 100% талапкерлигин коёт депчи. Койгон күндө деле мен ойлоймун, Камчыбек Ташиев президент шайлоодо утпайт. Себеби дегенде мынакей Камчыбек Ташиев УКМК кызматын башкарып турган кезде кызматкерлери дейбизби, мынакей көптөгөн фактылар аныкталды. Көлбаевдин байлыктары УКМКнын кызматкерлеринен чыгып атат. Жана ошондой эле Камчыбек Ташиевдин үй бүлөсү аралашкан схемалар, мафиялар, мынакей Кыргызнефть ишканасында 4 миллиард 175 миллион сом акча уурдалгандыгы тууралуу көптөгөн бизнестери ачыкка чыгып, азыркы учурда Камчыбек Ташиевдин авторитети дейбизби, мына көрөбени дейбизби, элдин арасына түшүп кетти. Аны баардыгыбыз көрүп жатабыз. Салык кызматы мамлекеттик деңгээлде Камчыбек Ташиевдин учурунда бизнес жасаган, налог төлөгөн мамлекеттин кандай десек бир ую болгон, мынакей бизнес ээлерине болгон кысым күчөп, ОПГны каржылады деген жүйө менен көпчүлүк бөлүгү камалып, кустурулуп, бизнестерин тартып алган учурлар аябай эле көп. Мынакей Аю холдингдин ээси жана калса мынакей көптөгөн адамдар, бизнес ээлери ошол түрмөдө каза болуп калгандыгын билебиз да. Бул баардыгы ошол Камчыбек Ташиевдин учурунда болуп атат да. Эгерде көрөгөч адам болгондо мынакей бизнес ээлерине тийбегиле деп кайра арга артыкчылыктарды берип, көптөгөн шанстарды бериш керек болчу да. А бирок наоборот болду, бизде бизнесмендердин согун ичишип, канын ичишип, кустурдук деп мынакей кармалды, камалды деген жаңылыктар байма-бай чыгып калган. Кустурган акчалар кайда кеткени да белгисиз. Ошол УКМК кызматкерлери байып, жада калса мынакей Көлбаевдин байлыктары Эду дегендин атасынын үйүнөн чыгып атат. Бул деген эмне дегендик? Бул деген кутургандык албетте. Ошондуктан мен ойлоймун, бул президент шайлоодо Камчыбек Ташиев өтпөйт. Президент Садыр Жапаровго теңгеле турган адам жок азыркы учурда. Ошондуктан элдин көпчүлүгү баардыгы 100% эле президент Садыр Жапаровду колдойт деп ойлоймун. Сиздер келерки президент шайлоодо Камчыбек Ташиевди колдойсуздарбы же президент Садыр Жапаровду колдойсуздарбы? Өзүңүздөр